Ассаламу алейкум, урматтуу чоң айлык жердештерим. Бул кайрылуум сиздерге багытталмакчы. Ооба, мен Ыйман Нуру саясий партиясы менен акыркы партияда өзгөрүлгөн тизме боюнча 15-катарда жогорку кеңешке талапкер катары аттандым. Эмне себептен талапкерлигимди койдум? Себеби 9 жылдык журналистикадагы тажрыйбамда мамлекетибиздин тамырын кыркып аткан кайсыл тармакта системдүү коррупция, кайсыл тармакта уурулуктар бар экендигин жакшы баамдадым. Ошолордун ичинен бир фактыга токтолоюн. Кыргызстанда 2700 алтын кени бар. Алардын дээрлик 99% бүгүн мамлекетке, элге пайдасы тийбейт. Бул деген Кыргызстан жакыр мамлекет эмес, Кыргызстан уурдалган, Кыргызстан тонолгон, ташылган мамлекет экендигин айгинелеп турат. Алардын ичинен эң ири Кумтөрдөгү, Жер үйдөгү, Талдыбулактагы же мына өзүбүздүн сиздер билген Караказык алтын кенидеги уурулуктар, ал жактагы махинациялар ачыкталып чыгып атат го. Бүгүн Караказык алтын кенинде мамлекеттин бир сомдагы үлүшү жок. Аталган кендеги уурулуктарды ачыктап, президентке чейин жеткирип, журналисттик вазыйфамды так аткардым десем жаңылбайм. Бирок маселелер тезирээк чечилип, уурулар өз мезгилинде жазаланышына бир гана журналисттик кесип аздык кылат экендигин түшүндүм. Ошол себептен аттангандыгымдын бирден бир себеби мына ушунда. Эмне үчүн кем байлыктарыбыз бүгүн элге иштебей, мамлекетке иштебей, бир ууч шылуун ууру жемкорлордун сол чөнтөгүнө солонушу керек. Анын себеби биз 30 жылдан бери сабак албай, шайлоодо добушубузду соодалап, сатып, алардын кайрадан бийликке келишине шарт түзүп берип жаткандыгыбызда. Мына саналуу күндөрдө мамлекеттин 5 жылдык тагдырын сиз добушуңуз менен аныктаганы турасыз. Сиздерге акча сунуштап келген партиялар, талапкерлер шайлоодо кетирген каражаттарын бир лицензиядан же бир мыйзам долбоорунан 10 эселеп кайтарып аларын мен сиздерге эскертем. Биз сиздин ырыскыга арамдаралаштырып добуш сатып албайбыз. Биздин партиянын принципи мына ушунда десем болот. Караказык алтын кениндеги уурулуктарды ачыктап чыкканымда ири суммадагы акча сунушташтымага. Алардын арам аракетинен майнап чыкпаган соң түрдүү жолдор менен бүгүнкү күнгө чейин коркутуу аракеттерин жүргүзүп келе жатышат. Урматтуу жердештерим, биздин артыбыз таза. Биз сиздерге коро кой союп чай бере албасак да, сиздердеги чыныгы көйгөйлөрдү, чындыкты жогорку трибунадан жалтанбай көтөрүүгө кудуретибиз, эркибиз жетерин убадалаймын. Байларды көргөндө аларга кулдук уруп, тизе бүгүп, колтугуна кирип, чындыкты айткан, адилеттүүлүктү айткан адамдар менен душман болбойлу. Мекенибизге, өсүп келе жаткан жаш муундарыбызга болгон сүйүүңүздү 4 октябрь күнү тазалык менен берген добушуңуз аркылуу далилдеңиз. Жемкорлор менен күрөшүүдө эч качан артка кайтпайбыз. Бул багытыбыз өзгөрбөйт жана эч нерсеге алмашпайт. Урматтуу жердештерим, уулум деген эл болбосо элим деген эр азамат кайдан чыкмак? Алдыдагы шайлоодо чындык үчүн, адилеттик үчүн добуш бериңиздер.